Бишкектеги социалдык стационардык мекеменин мурунку директору Эркингүл Абдылдаева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигин соттон утуп алды. Сот Улукбек Кочкоровдун Абдылдаеваны кызматтан алуу чечимин мыйзамсыз деп тапты. Ошондой эле сот эмгек кодексине ылайык дисциплинардык жаза жорук болгондон кийин 1 айдан кем эмес убакта колдонулушу керек. Бирок Абдылдаеваны 130 күндөн кийин иштен бошотушканын эске алды. Эркингүл Абдылдаева мурунку ээлеген кызмат ордуна келиши жана ага 2,5 айдын маянасы төлөнүп берилиши керек деп билдирген Абдылдаеванын жактоочусу. Бүгүн Ак үйдүн алдында Кыргыз-Тажик чек ара маселесин чечүүнү боюнча өтүп жаткан митингде вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун отставкасы талап кылынды. Митингге чыккан эл Жеңиш Разаковго ишенбейчүлүк көрсөтүп, ал кызматка келгенден бери эч бир чек ара маселеси чечилбегенине нааразычылыктарын билдиришти. Россиянын Самара шаарында жол кырсыгынан 8 кыргыз жараны жабыркады. Бул тууралуу Россиянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык кырсык 14-январда Оренбург-Самара жолунда катталган. Mercedes-Benz Sprinter карама-каршы жолго чыгып келип, Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунааны сүзүп алган. Жыйынтыгында 8 кыргыз жаран жабыркады. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин жана Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине ченемдерине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорунун демилгечиси өкмөт. Ички иштер министринин орун басары Памир Асановдун айтымында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык ички иштер органдарына коргоо ордерин берүү жана үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды жазык же администрациялык жоопкерчиликке тартуу боюнча материалдарды берүү үчүн зарыл болгон иш-аракеттерди аткаруу милдеттери жүктөлгөн. Жыйындын жүрүшүндө депутат Камчыбек Жолдошбаев күйөөсү тарабынан сабалып өлтүрүлгөн аялдар өздөрү күнөөлүү эмеспи деген суроо салды. Жыл башынан бери 2 аял үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан каза болушту. Ошо каза болгон аялдар мурун милицияга кайрылды беле. Алардын урушу эмнеден келип чыкты? Аракты ичип алып өлтүрдүбү же туура эмес бастыбы? Кимиси күнөөлүү болуп жатат? Эркегиби же аялы? Туура эмес кылганбы? Бирөөнү монтуп эле жайлап коюш оңой эмес да, деди депутат. Памир Асанов 2 аялдын өлүмү боюнча тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын билдирип, кылмыш арактын айынан болгондугун билдирди. Жалал-Абадда мурдагы милиция кызматкери абакта асынып алды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 14-январда убактылуу кармоочу жайда болгон. 1977-жылы туулган жаран асынып алган. Маркум мурда милиция кызматында иштеп кызматынан алынган. Ага карата документтерди жасоо, курал-жарактарды мыйзамсыз сактоо, маңзатты мыйзамсыз алып жүрүү жана таратуу кылмыш иши козголуп, мүлкү мамлекетке өткөрүлүп, 7 жылга эркинен ажыратылган. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Айнуру Алтыбаева өз кызын зордуктаган аталарды өлүм жазасына тартууну сунуштады. Өз канынан жаралган кызын зордуктаган аталар өмүр бою эркинен ажыратылып же өлүм жазасына тартылыш керек. Аялын өлтүрө сабап үй бүлөсүн бузган жарандарга карата жаза күчөтүлүшү керек. Үй бүлөдөгү болуп жаткан зордук зомбулукка өкмөт толук кандуу көңүл бурушу керек, деди Алтыбаева. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин жана Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине ченемдерине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорунун демилгечиси өкмөт. Ички иштер министринин орун басары Памир Асановдун айтымында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык ички иштер органдарына коргоо ордерин берүү жана үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды жазык же администрациялык жоопкерчиликке тартуу боюнча материалдарды берүү үчүн зарыл болгон иш-аракеттерди аткаруу милдеттери жүктөлгөн.